Өзүңөр байкагандай ушунча кылымдар бою ооз-эки түрдө өзүнүн бай маданиятын, көркөм сөз каражаттарын, ырым-жырым, ырларын, чыгармачылыгын мына лирикалык жанрдын өзүндө эле ушунчалык көп түрлөрү бар экенине күбө болдуңуздар. Анын ичинен дагы бир арман ырлары жана каргыш дегенге дагы токтолуп көрөлү. Каргыш деген бул эмне? Бул мындайча айтканда катуу, ачуу, суук сөз катарында түшүнүк болгону менен бул сөздүн түбүндө эт менен сөөктү бириктирген тарамышты мындайча айтканда түшүнүктүн төркүнү бул адамга катуу тие турган, адамды сестендире турган, берген убадасына туруш керек экендиги, ал адамды тарбиялык мааниси, эгерде жазатайып өзүнүн айтканына кайтпаган, бирөөнүн назарына калып, бирөөгө жамандык кылган адам дайым каргышка кала тургандыгы жөнүндө. Каргыш сөзсүз түрдө эртедир кечтир баягы ишке аша тургандыгын, аны билгенден кийин адам өзүн тирүү кезинде эле тарбиялап, туура жолдо алып жүрүүсү жөнүндө тарбиялык мааниси абдан күчтүү. Мисалы үчүн Курманбек эпосунда дагы ушул Курманбектин атасы Тейитбектин жанагы баласына атаган бир каргыш эпизоду бар. Бул эмнени билдирет? Ата менен бала ар дайым атаны улууларды сыйлоо, кичүүлөрдү ызаттоо, бала уундар аралыктагы байланышты бекемдөө, милдетти так аткаруу. Эгерде андай болбой турган болсо, калк ичинде ак сүтүм урсун, ак эмгегим урсун, наным урсун, тузум урсун, ант урсун, Кудай урсун деген түрлүү түмөн сөздөр менен сүрүү күчтүү сөздөр айтылып турат да. Демек, убададан тайбай, антты өз убагында аткаруу деген бул негизги милдет болуп саналат. Биз бүгүн сабагыбыздын экинчи бөлүмүндө дидактикалык түрүнө көңүл бурайлы. Лирикалык жанрдын тектин бир топ түрлөрү жөнүндө азыр маалымат алдыңыздар. Эми дидактикалык чыгармалар жана алардын өзгөчөлүктөрүнө токтолобуз. Дидактикалык чыгармалар эл тарабынан жаралган лирикалык, эпикалык, ушул дидактикалык чыгармаларды булар биз айтып келдик, керес катары укумдан тукумга ооз-эки алып келген болсок, мына ушул мурастар элдин сыймыгы. Бүгүнкү күндөгү маданиятыбыздын өтө чоң бай ресурстары болуп саналат. Ар бир эл өзүнүн басып өткөн тарыхында демек кечеги күн бүгүнкүгө сабак болуш керек, үлгү болуш керек. Ошондуктан турмуштан алган бир топ байкоолордун негизинде сөз бербеттерин сиңирип, накыл кептерди, макал лакаптарды жаратышкан. Дидактикалык чыгармалардын түрлөрүнө көңүл бурабыз. Дидактика деген сөз грек тилинен алынганда үйрөтүүчү, насааттоочу деген маанини билдирсе, акыл насаат берүүчү, таалим тарбия берип үйрөтүүчү, курч сөздүү, көлөмү чакан көркөм чыгармалар болуп саналат. Адабият жалпысынан таалим тарбия берсе, дидактикалык чыгармалар мына ошол түздөн түз тарбияга, түздөн түз таасир этүүчү касиетке ээ. Санаат, насаат, табышмактуу, үлгүрлар, термирлар, макал лакаптар ушул балдар фольклору ушул жанрга кирет. Макал лакаптар бүткүл дүйнө элинин баардыгында эле мүнөздүү бул көрүнүш фольклордук чыгармалардын ичинен өзгөчө спецификалык, көркөмдүк, мазмундук бөтөнчөлүктөргө ээ жанр болуп саналат. Мында айрым бир кылыштардын, окуялардын, адамдардын өзүнө мүнөздүү чыгыш теги, тарыхы бар туруктуу сөз айкалыштардан түзүлгөн немелерди биз лакаптар деп айтабыз. Ал эми турмушту эрежеси бар, кенчи болгон, эстөөгө жеңил, айтууга келбек, көпчүлүгү ыр же жорго сөз түрүндөгү кыска, таамай айтылган элдик өз чыгармачылыктын дагы бир түрүн макал деп айтабыз. Экөөнүн айырмасы мына ушунда. Дидактикалык
Çağırmalardın türleri türleri табышмактарга токтолойлу. Кандайдыр бир затты, көрүнүштү же башка абстрактуу түшүнүктөрдү өз заты менен атабастан алардын негизги белгилерин айтып, аталыштарын башка бирөөлөрдүн табуусу аркылуу талап кылган тапшырма түрүндөгү чакан чыгармалар болуп саналат. Мында мазмуну, композициялык курулушу, түзүлүшү боюнча табышмактар ритмдүү, ыр түрүндөгү учкул сөздөн турган суроолуу табышмактар, айтыш түрүндөгү, жомок түрүндөгү, эсеп түрүндөгү табышмактар болуп түрлөрүнө бөлүнөт. Кечирип коесуздар. Кыргыз элинде, кыргыз эли өзү өтө сөзгө бай, күндөлүк турмуш тиричилигине сөздөрдөн өзгөчө айырмаланып турган мындай таланттуу, зээндүү, сергек, көз карашы боюнча кеңири таамай сөздөрдү сүйлөгөн, өзгөчөлөнгөн адамдарды биз чечендер деп атайбыз, чечен адамдар деп. Булар эч буйдалбастан туруп токтоосуз шар сүйлөшөт. Алардын ою ачык, таак айтышат. Сүйлөгөн сөздөрүндө дайыма кооздук сезилип турат. Көркөм сөз каражаттарын кеңири пайдаланышат. Ыр түрүндө айтышат. Аларды угуучулар дагы рахаттанып, берилип угушат. Мындан улам сөзмөр, чечен адамдар сүйлөгөндө тынчтык өкүм сүрүп, элдин арасында мындай таасири күчтүү, таалим тарбиялык таасири мааниси абдан күчтүү бир таасир этүүчү курч жана тамаша түрүндөгү ийкемдүү сөздөрдү пайдаланышат да. Кыргыз элинде дагы бир дидактикалык чыгармаларга кирген чоң түрү болуп бешик ырлар эсептелинет. Бешик ырларында демек адам жаралгандан баштап ушул дайыма бешик ырлары баланын психологиясына, ден соолугуна, нравалык жактан тарбиясына чоң таасири бар. Ыр аркылуу эненин мээрими менен бөлөнүп, жылуу мамиле, камкордукту туюп, баланын тынчыктоосун, ден соолукта болуусун камсыз кылат. Жана дайыма келечектен ал баладан күткөн үмүт тилектерин ыр аркылуу беришет. Бул дагы баланын жаш өзгөчөлүктөрүнө карата мындай тематикалык жагынан өзгөрүлүп, көп форматта айтылып жүрөт. Эненин балага болгон мээрими, сүйүүсү, демек ошол турмушта бейпилдикти бөлөп, музыканын коштоосу менен көркөм табитин өстүрөт. Балдар фольклорунун ичинен дагы бир оозеки чыгармачылыктын көп үлгүлөрүн жолуктурууга болот. Мунун ичинен көлөмү кыска, ойго жана фантазияга бай, үлгүлүү, тарбия берүүчү, акыл, абийирди алып келүүчү, дүйнөнү таанып билүүгө багыт алган бир топ багыттагы балдар фольклорун көрө алабыз. Мына ошолордун ичинен табышмактар, калп айтмалар, жаңылмачтар деген бир топ түрлөрүн көрөбүз. Мына биз азыр сиздер менен биргеликте YouTube'дан табышмактын түрлөрүнө көңүл буруп көрөлү. Табышмактар дагы тематикалык жактан ар түрлүү болуп бөлүнөт. Балдан таттуу, пахтадан жумшак.
Демек бир айтканда салыштыруу. Ал эмне экен деген: балдан таттуу, пактадан жумшак. Көңүл буруп көрөбүз. Ичип жеп ийинге кирет. Образдык салыштыруулар, кыймыл аракеттик салыштыруулар болот. Мына жооптор астында кетип атат. Bir özü, bir özünde min közü. Bir özü, bir özünde min közü. Күнү түнү тынбаган, бөлө чапса сынбаган. Кыймыл аракет, менет, кесип элерин дагы сыраттайбыз. Мына суу экен мунун жообу. Тап табышмак, өзү тегерек, жарыгы эң керек. Күндүз көрөм, түндөсү көрбөйм. Бул эмне экен? Демек бул күн. Жер үстүндө чачы, жер астында башы дейт. Жер үстүндө чачы, жер астында башы, бул сабиз дейт. Демек карасаңар мөмө жемиштерге, турмуш тиричиликте активдүү пайдалануучу бардык көрүнүштөргө, каада салттарыбызга, абстрактуу түшүнүктөрүбүзгө ыңгайлашкан табышмактын дагы бир топ түрлөрү абдан көп кездешет. Макал лакаптарыбызга көңүл буруп көрөлү. Тили чулдуруп, тилине ээ боло албаган адам оюна да ээ боло албайт дейт. Тил жазуучунун мылтык куралы. Тил аң сезим сыяктуу эле эң байыркы болуп саналат дейт. Сиздерге мен өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына бул дайыма мен тапшырма бергенде Google'га көңүл бурабыз деп айтам, Мына макал лакаптар. Конспектлегенде, лексиялык материалдарды тереңдетип, кенендетиш максатында мына сиздер Википедияны пайдаланасыздар. Андан сырткары Google'да ачсаңыздар, кыргыз элинин макалдары жыйнак түрлүү тематикага багытталган чыгармалардын бардык түрлөрүн көрө аласыздар. Мына ушул макалдарды жаттап, практикалык сабактарда пайдаланыңыздар. Макал лакаптар, табышмактар, бул ссылкалардын бардыгы Classroom'га жүктөлгөн. Көрдүңүздөр, адам жөнүндө, асман жөнүндө, ат жабдыктар жөнүндө, билим жөнүндө бир нече көп макал лакаптар бар экен. Ушул ссылкалар боюнча өзүңүздөр да конспектлеп, жаттап, практикалык сабакта эмгек жөнүндө, мекен жөнүндө жаңылмаштарды, мынакей табышмактарды, лакаптарды, жомокторду, ушул түрлөрү боюнча сиздер электрондук варианттан интернеттен пайдаланыңыздар дагы, практикалык сабакта кеңири колдонуп, ушул боюнча түшүнүк бериңиздер. Биз эми бүгүн сабагыбыздын 3-чү бөлүгүн өтөлү. Бул практикалык бөлүк. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз лирикалык жана дидактикалык текке токтолдук, анын түрлөрү менен тааныштык, алардын азыркы учурдагы абалы жөнүндө көңүл буруп көрөлү. Сиздерге берилген видео, аудио материалдарыбызда азыркы фольклордук жанрдын аткаруучулары, эстраданын коштоосунда, бийлердин коштоосунда, улуттук аспаптардын коштоосунда азыркы учурда дагы активдүү колдонулуп жаткандыгын, биздин каада салттарыбызда
турмуштук тиричилигибизде ар дайым пайдаланып келе жаткандыгын, бул жанр азыркы учурда дагы бар экендигине күбө болдук. Сиздер мына практикалык бөлүккө эми үй тапшырмасы менен таанышыңыздар. Лекциянын материалдары классрумга жүктөлгөн. Аны алып конспектлейсиздер. Адабияттар дагы абдан кеңири берилген. Сиздер аркылуу Википедиядан, Google'дан тапкан ссылкаларыңыздарды таштап, өзүңүздөр тапкан YouTube материалдардан тапкандарды ошо тереңдетип, өзүңүздөр тапкан материалдарды жүктөңүздөр тапшырма катары. Кошумча материалдарды ушинтип толуктайсыздар. Тапшырмаларды классрумга жүктөйсүздөр. Экинчи, төмөндө берилген суроолор боюнча жооп берсек, мына карагыла, кыргыз фольклорунун формаларынын көп түрдүүлүгүнө токтолдук. Биз биринчи курста өткөн кыргыз тили сабагында улуттук кийимдер, улуттук тамак аштар, улуттук аспаптар жөнүндө кеңири түшүнүк алганбыз. Мына ошолорду эске алуу менен бирге сиздер ушул атрибуттардын кыргыз фольклорунда, ушул лирикалык жанрдын, дидактикалык жанрларды аткарууда сүрөттөп бергиле, кошо сүрөттөп бергиле. Мына кыргыздын улуттук баш кийимдери жөнүндө. Мына ушулардын баардыгы бир толук картинада көрсөтүлгөндө сиздерге бир башкача, өзгөчө маанай жараткандыгын, фольклордук дух бул ата бабалардан бери келе жаткан энергетиканы, мындай айтканда генетиканы бекемдеп, өткөндөрүбүзгө саресеп салып, ошолордун эмгегин, ошолордун жашоо шартын, ошолордун кулк мүнөзүн көз алдыбызга кайрадан элестетебиз. Фольклор жөнүндө мына ушуларды билдик, жанрларды жаттаңыздар. Лирикалык жана дидактикалык тектердеги өзүңүздөргө тиешелүү, өзүңүздөрдүн улутта бул жанрлар кандай аткарылат, ошого көңүл буруңуздар. Салыштырмалуу анализ жасап көрүңүздөр. Балдар фольклордун өзгөчөлүктөрүнө токтолуңуздар, макал лакаптарга. Бешигиры, айрыкча бешигиры мусулман элдерине, анын ичинен кыргыз, өзбек, казак элдерине гана таандык экендиги, башка түрк элдериндеги бул жанрдын өзгөчөлүктөрүнө, айырмачылыктарына токтолуңуздар. Сиздердин араңыздарда мына ушул тема абдан жаккан болсо, студенттердин өз алдынча иштерине катары доклад, реферат жазыңыздар. Аткаруучулук чеберчилиги бар, жөндөмү бар, таланттуу студенттерибиз бар болсо, демек аудио, видео тасмаларды тартып, баяндап, өзүңүздөрдү тартып, классрумга жүктөп бериңиздер. WhatsApp группабызга дагы таштасаңыздар болот. Мисалы үчүн, элдик ырларды жакшы аткаргандар, бешик ырларын жакшы аткаргандар, же болбосо жар ырларын жакшы аткаргандар болушу мүмкүн араңыздарда, туура, фольклордук чыгармаларды жакшы аткаргандар. Ошондой таланттуу студенттердин чыгармачылык ошондой иштерин жүктөңүздөр, күтөбүз. Бул дагы сиздер үчүн ушул темада жакшы бал алууга мүмкүнчүлүк берет. Ушинтип фольклордук салттарды улантуучу катары өзүңүздөрдү ошол жанрды алып жүрүүчү катары дагы көрсөтүңүздөр. Демек, заманбап лирикалык жана дидактикалык чыгармаларды аткарууда музыкалардын коштоосунда, эстрадалык жанрдын коштоосунда дагы өнөрүңүздөрдү тартууласаңыздар болот. Демек, биз бардык аткарган тапшырмаларыбызды классрумга жүктөйбүз, лекцияларды конспектлейбиз жана ушул багытта сояйы, аты, уту тапшырмаларыбызды аткарабыз. Бул боюнча дайыма шарттуу белгилерди көңүл буруп, мына шарттуу белгилердин негизинде көңүл буруңуздар. Сөз курчумга токтолобуз, жаңы сөздөрүбүзгө, мына ар бир темага байланышкан жаңы сөздөрүбүздү токтолобуз. Мисалы үчүн, шырылдаң деген ырдын өзүндө эле анын музыкасынын ырдалганын угуп көрүп,
ошол ырды кошо аткарып, анын астындагы мына ушул темага байланышкан суроо менен жоопторго, тапшырмаларга көңүл буруңуздар. Эмгек ырлары боюнча тапшырмалар. Бул 6 кадамдан турат. Эмгек ырлары жөнүндө бир аз түшүндүрмө берип, YouTube'дан дагы мен сиздерге көрсөттүм. Демек, бул Бекбек качан ырдалган, Шырылдан качан, кимдерге арналган, Опмайда кандай ырдалган деген тематикалын тереңирээк изилдеп, конспекттилеп, классрумга жүктөңүздөр. Мына ушул суроолор боюнча тапшырмаларды аткарганга аракет кылыңыздар. Презентациялык материалдардын бардыгы классрумга жүктөлөт. Бүгүнкү сабакта мына ошентип биз сиздер менен лирикалык жана дидактикалык жанрга токтолдук. Толук материалдарды классрумдан кабыл алып, ошол эртеңки күндө модул тапшырып атканда Алимжан аябай жыргадың го? Арифжан. Демек, ушуну пайдалансаңыздар болот. Араңарда жакшы окуган студенттерибиз бар. Мисалы үчүн Клара Зайнуддинова классрумга дайым тапшырмаларын жүктөп жүрөт. Мына бүгүн дагы сагат тапшырма. Понедельникке чейин мына бардыңыздар, үлгү алыңыздар ушул кыздан. Ушул боюнча даярданып, өзүңүздөрдүн материалдарыңыздарды реферат түрүндө, же доклад түрүндө, же болбосо видео презентация түрүндөбү жүктөп тапшырыңыздар. Суроолор барбы? Суроо жок эжеге. Жок. Суроолор тема түшүнүктүү, бир аз жөтөлүп сүйлөгөнүмө бир аз мишат этип калдым окшойт да сиздерге, ыңгайсыз жаратып. Ушу ден соолугум ошо акыркы күндөрү эле подводить этип койду. Кечирим сураймын. Эми